Assalamu alaikum. Дагы bir жолу. Ар бир адамдын өмүрүндө bir чоң роль ойногон нерселер болот да. Мен азыр агай даяр болбосо дагы суранып алып келдим. Мен катарымда отурган киши ушунчалык кадыр баркы, ушунчалык зоолосу менен Султанбай агайыбыз орун бошотуп аткандан кийин кадырмесеңер болот. Мен Ош мамлекеттик университетинде билим алганмын. Ошондо силерде катардагы студент болуп жүргөн мезгилде ректор болуп бир адам дайындалган. Ал адам Жогорку Кеңештин депутаты болчу, ошол мезгилде президенттин кеңешчиси болчу. Аябай кадырлуу, сүйлүү инсан. Бирок ошо ректор болуп дайындалгандан кийин мен ректор, мен академик, силер бир жаш балдарсыңар деген мамиле болгон эмес да. Катарына отургузуп, кудум азыркыдай. Бир жыйын болгондо жанына катарына отургузуп, бир жакка барсам машинасына салып алганча барып, кеңешин айтып, анча-мынча бир маселелер болсо чечип берип, сырыбызды да айтат элек. Ошондой бир агайым маңдайыма жазылган экен. Мен ошол кишинин мектебинен өткөн абдан кубанам. Менин азыр катарымда отурган химия илимдеринин доктору, академик, эл аралык бир нече академиялардын академиги, далай университеттердин ардактуу профессору, далай шаарлардын, жерлердин ардактуу, атуулуу, Жогорку Кеңештин бир нече жылкы чалкышынын депутаты, Ош мамлекеттик университетинин ректору болгон, азыркы Ош технологиялык университети бар го, ал болгону бир эле мындай азыркы политехтен эле филиал болсо керек эле. Ошону өзүнчө колледж кылып, андан кийин университет кылып, азыркы деңгээлге жеткизген инсан Бектен Мурзбараевич. Кыскача айтып кетейин, бул Аманат деген мектеп түзгөнбүз. Бул балдар жеңүүчү балдар. Азыр Султанбай Абдрашид Абдансонун баа берди. Жөнөсүлөр Аманат мектебинин катышуучулары эмес, жеңүүчүлөрсүңөр деп. Анткени канча бала катышкан конкурска? 461. 465, 61 баладан ушул 30 бала тандалган. Аларды экөөсү айдалып 28 бүтүп атат. Биз ушундай мектеп кылдык, атайын программа менен. Жанагындай эле лекция окубастан практикалык сааттар болду. Бул жака келип биздин иш-чараларды көрүп атты. Белгилүү инсандар, депутаттар, тарыхчылар, илимпоздор барып, буларга дарсын өтүп атты, насаатын айтып атты. Анан өтө бир символикалуу бүгүн эң аксакал, эң кадырлуу эки аксакал инсаныбыз келип отурган. Бири Султанбай Ажигитов агайыбыз. Анан ушунча убактысын курбандыкка чалып, атайын силерди сыйлап келип аткан Бектен Мурзбараевич агайга чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу жаштар, келечектин ээлери, жаңы Аманат мектебинин президенти дейбизби, мындай туура айтты. Абдан оор мезгилде төрөлүп калдык. Биз күчтүү кадр болушубуз керек деп, чын эле ошондой болушуңар керек. Ал үчүн эмгек, окуш, ата-эненин жакшы тарбиясын алдыңар, мугалимдердин дагы жакшы тарбиясын алдыңар. Ошонун эсебинен мына 500ге жакын окуучулардан силерди тандалыпсыңар. Мен барыңарга ийгилик каалайм. Чындыгында келечек силердики, мүмкүн болушунча шарттар түзүлүп жатат. Заманыбыз бир топ оңолгонсуп баратат, оңолсо керек. Именно силердей балдар, келечектин ээлери оңдолбосо, биздин эми мындагы поезд кетти, биз анчалык эле жардам бере албайбыз. Башып өткөн жолубуз менен таанышсаңар, анча-мынча маалыматтар пайдасы тийиши мүмкүн. Бирок азыр колубуздан ушундай бир анча-мынча жыйындар болсо келип, оюбузду, пикирибизди айтышыбыз мүмкүн. Баарыңардын чын тилегиңер, мындай караганда Кыргызстанды алдыга жылдыруу, мүмкүн болсо Кыргызстандын ичинде кыргыздардын өзүнүн ынтымагы бекемдөө, эң жакшы өсүп алдыга чыккан мамлекеттердин катарына кошулсак деген үмүт бар да баарыбызда. Ошол үмүттү аткара тургандар силерсиңер. Мына бир партиянын жетекчилери отурушат. Мен дагы Нуржигит
мырзанын айрым бир иш чараларына бул экинчи үчүнчү болсо керек дайыма бир айтып да койбойт да мындай иш чара бар эле ойлонуп алсаңыз анын мына бүгүн да ошондой эле иштеп отурсам тезге нерсеңиз болбойт. Мен өзүмдүн бир тууганымдай баламдай көрөм Нур жигитти. Себеби университетте окуганда абдан жакшы окуган, жогорку стипендия менен окуган, кызыл диплом менен бүткөн болгондо дагы студенттер деле жаштар да көпчү дээрлик бар дагы. Ошолордун лидерлеринин бирөө болчу. Ошондуктан университет бүткөндөн кийин калып мугалим болду. Биз чоң иштешип калдык. Бүт университеттеги иш-чараларга жаштар катышкан айрыкча. Ошо Нур жигит өзү катышып, ведущий болуп, өзүнүн сөзгө аябай чебер. Мен телевизордон жогорку кеңештеги сөздөрдү, башка жолугушуулардагы айтып аткан сөздөрүн угуп өзүмчө айтам. Кудай көз тийбесе экен, ушундай жаштарыбыз көбүрөөк болсо экен, ошондо заман да оңолот. Баарыңарга мен чоң рахмат айтам. Өзүңөрдүн жана калымдардын аткарышы боюнча жакшы ой пикир берди. Мен укпай калдым да, мындай 2-3 сүйлөгөнгө караганда абдан максатыңар чоң экен. Биринчиден дем соолукта болгула, экинчиден дем соолукта болуш үчүн спортто унутпагыла. Жакшы дем соолук болсо окуу да жакшы болот, максатыңар да аткарылат, каалаган тийгениңерге оюңарга жетесиңер. Силерге болсо ушундай иш-чараларды уюштурууга адай чогултуп атсаңар. Баардыгыбыздын максатыбыз биринчиден тынччылык. Ата-энелерибиз силерге ыраазы болгудай болсун. Ошондой бир үмүт менен силерди тарбиялады, чоңойтты. Ошолордун үмүтүн актагыла. Ал үчүн дем соолукта болгула. Рахмат. Урматтуу агайым, үйрөнгөн адат калабы деп мен Каныбек Исаков деген мистерди билесиңерби? Ооба. Ошол кишини таптап чыгарган ошол киши. Каныбек Исаков экөөбүз ал филология факультетте катарда мугалим болчу. Мен студенттик союздун төрагасы. Анча-мынча биригип басып кеңешип калабыз, анча-мынча иш-чараларды чогулуштуруп калабыз. Анага ректор болуп келгенде мен ушундай жыйында отурам. Ректор менен жолугушуу болот экен деп. Эми зал толо студенттер. Элдин арасында те ортодо отургам. Эшиктен агай кошо кирип келди, Асан Аттокуров деген проректор бар болчу. Эшиктен кирип эле бир карады дагы проректордун кулагына бирдеме деп шыбырап калды. Эмнени шыбырап атат экен деп барыбыз карап турабыз. Биринчи жолу бетме-бет келип атабыз, бет маңдай келип атабыз. Кандай ректор, эмне деген киши, кандай киши, атын угуп жүрөбүз. Ошондо ректор проректор ордунан туруп келип, Аттокуров. Ошончо элдин арасында мени таап, агай сени жанына чакырып атат деген. Кудум агай ушундай отурган, ар жагында проректор отурган, бер жагында мен отурган. Ошондой кыра кылган ошончо адамдан бир карап туруп, таап, болбосо азыркыдай WhatsApp жок, YouTube жок заман. Угуп, сүрөтүмдү балким көргөндүр же бирөөлөр айткандыр, бир карап туруп эле таап туруп жанына алып келип отургузган. Ошондон баштап мен азыркыга чейин өткөндө агайга таардым. Каныбек Исаковду аябай катуу иштетет болчу. Аябай катуу кармайт эле. Мен билем, агай дегенде кол титиреп калган күндөрдү көргөм. Эртең менен келип, кеч кетип, бирок мени эрке кармайт эле. Көп деле урушкан эмес, көп деле буйрук берген эмес. Анча-мынча тентек кылсам, көрмөксөм, билмексем болуп коет эле. Анан агай айттым, ошо мектебиңизден Каныбек Исаковду жакшы көрүпсүз, мени эркелетип коюпсуз. Мени деле ошондой кармасаңыз болмок деп өткөндө айттым. Биринчи окуу жайым бүткөндө университетке юридика факультетине мугалим болуп калдым. Агай ректор, агай жумушка алган. Андан кийин өзүнө юрист кылган, андан кийин өзүнө кеңешчи кылган жап-жаш болуп туруп. Андан кийин бул жака депутат болуп келгенден кийин да бул жака келишмеде себеп болуп калган агай.
Ошон үчүн агай азыр дагы эркелеп эле дароо чакырып ийдим. Бирок сиз ошо улук башыңызды кичик кылып, атайын жумуштарыңызды таштап келгениңизге чоң рахмат. Ушул азыр эми агай 40-жылкы, Кудай буйрса 83-кө чыгып атат. Азыр деле бир чоң институттун директору, Химия институтунун Билимдер академиясында. Агайдын эми өзгөчө сыпаттары бар, анан кийин сүйлөшөбүз. Кийинки сентябрдагы Кудай кааласа сабаңарга агайды чакыргыла. Агайга бир китеп берип туруп жөн эле. Бизге айтып бергиңиз деп койсоңор, бир 3 күн убакыт берсеңер, аны бир дагы адабиятчы, бир дагы тарыхчыдай түшүндүрүп бере албайт да. Бир каалаган бетин бир карап туруп ачат турган киши. Биз баягы жоголгон нерселерди 2-3 мүнөт издесек, агай карабай туруп табат. Ошончолук жашоосу иретке түшкөн адам. Мен аябай таң калат элем институтумдарына. Агайды алдап кетебиз дегендер алдын ала билет эле да, алдап кереги жок, баары бир агай билип болот депчи. Ошон үчүн агай чоң рахмат сизге. Бүгүн абдан бир жакшы, бул жөнөкөй балдар эмес, арасында президенти бар, премьер-министри бар, депутаттары бар, министрлери бар. Силер ушул бойдон силерден суранат элем, теневой өкмөт түзүп кете бергиле. Ким кайсы министр болсо, азыркы Кыргызстандагы чыныгы министрликтин иштерин, проблемаларын, перспективаларын, пландарын аябай карагыла. Анан табылды. Эгер күздү уланта турган болсо дагы бир тапшырма. Ар бирине экиден бирден адамды таап бер. Бектен Мырзыбаевич менен экөөңөр иштейсиңер. Султанбай агай менен экөөңөр иштейсиңер. Апаз Жумагулович менен сүйлөшөлү, Медаткан Шерепов менен сүйлөшөлү, Накен Касиев, Чолпон Баекова. Силер алар менен баарлашып, жан дүйнөсүн ачып, кийин келип алып туруп өзүнүн катышында презентация кылып бересиңер. Кийин сонун мындай кадимкидей эле видеого тартып, же болбосо PowerPoint кылып, бул жыл төрөлөптүр, өзгөчө мага жакканы бул болду, өзгөчө мага таасир эткен сөздөрү бул болду. Ачыш керек да, кошо жүрүш керек. Ошондой кылып да койсоңор, бул өтө маанилүү. Анткени муундардын баарлашуусу, байланышуу өтө маанилүү. Азыр мен силерге айтып берип атам, бирок силер агайдын дагы шакиртисиңер. Агай менин устатым, менин шакиртим табылды, доором, табылдын шакирти силерсиңер. Ушинтип бутак болуп кете берет. Ошон үчүн чоң рахмат агай, чоң устан келип бергениңизге. Сизге